Мен бардык эле золотой карандыда салган. Россиянын барлыгы гана бизди кармап турат да. Ошол жактан акча көбүрөөк келип, атак бу жерде бирөө үй салып, бирдеке кылыш, тамагың багып алсаң деле жакшы нерсе. Кайсы? 13 тоогум бар да. 13 тоогуктан 10ду тукум алам. Анан ол мен неберелериме бөлүп келгенде бир маал кысык эле жетет. А олар 3 маал жеш керек да. 1,5 миң тежелер. Жазда помидор сатабыз кылып. Анан картошка айдайбыз. Ошону сатабыз. Кышкысы бирок сата турган эчтеке жок да бизде. Кышта төкө жатабыз. Иш жоктуктан бошчулук, дыйканчылык кылып маани таппай калдык. Kuştun emesi düşüp kettim. Meni 6 oğlum var. 3'ü Rusya'da, 3'ü bu yerde. Мен айтсам, Россияга балдарымдын кеткениге көп эле болду. Ошол чоң азамат деген Россияда иштешкени менен ошол иштеген акчаларынын көп эле Россиянын өзүдө калат да. Себеби ошол квартира, тамак аш, жол кире жана башка чыгымдары болот да. Андан артканына жөнөтүшөт. Азыр 5 миң эле, азыр 6 миң болду. Бирок пенсия жетпейт да. Көп өзүм 15 жылдан бери ооруймун. Даричем. Азыр больницалардагы бардыгы частный болуп кеткен. Больницалар кымбат. Ушундай төрт бөлмө. Мен коридордо эсептеп келгенде. Акча деле аларда деле сурабайбыз, өзүбүз көрүп турабыз заман кандай болуп атканын. Аман эсен эле болуп тургула пока. 15, 20, 30 жөнөтүп турушкан. Азыр болсо такыр эле эме жок. Даже ал жерде жашоо Россия ушунчалык кризиске катуу кабылганбы, где-то өздөрүнүн тирикчилигинен атып артпай калат да. Испания уже күнөс гана, что Россияда деле мигранттар көбөйүп, мигранттарды кыскартуу максатында депорт деле көбөйүп баштап атат. Азиянын мигранттары уже Европага кетип жатат. Мен көп досторум деле уже Европага барышып. жылы ноябрда кеткен, 11 ноябрда азмаз стройка кылып, азмаз бирөөдөн акча эле ошол иштегендердин ошонон кутулду, самый главный. Майли. Тулган эме бизге жөнөтөлүк дагы мындай болуп калып, ситуацияга байланыштуу токтоп турат, азырынча жөнөтпөй эле. Кичине курс көтөрүлүп калабы деп болар дагы күйөөмө дары-дармекке, пенсия тамакка жетпейт эми тартыш болуп, анан анча-мынча пенсия тигиче карсы алып, пенсия тигенде берип, ана ошентип күн көрүп келатабыз. Ошондо 83 күн, 84 күн, почти 3 айга жакын иштедим да. Ошол рубльдерим турат да, эми мен оны көтөрүлсүн деп күтөм да. Күтпөсөм айла жок. Алмаштырганга ичем иланчы жок азыр. Мен оны алмаштырсам, мисалы үчүн, азырчы аз болот да.